жерден президентке айтқым келіп жатыр да. Сооронбай Шарипович, мен эмне үчүн каршымын экенин сиз жакшылап билип алыңыз. 2017 жылы президентский выборда айттыңыз эле. Мен Бабанов сенден баштайм. 35 коррупционерди айтам. Пенсионерлерди көбөйтөм дегенде мен сүйүнгөм. Бул киши иллюстрация жасап жатат турбайбы депчи. Анан карап отурсам, эки премьерди камады, Атамбаев, иллюстрация башталды го деп күтүп атабыз. Эмне үчүн Асылбек Шарипов камалган жок? Эмне үчүн ошо СДПКнын башында турган Иса Шешенкулович камалган жок? Жанагы эле айтып жүргөн бар тең Райым миллион камалган жок. Ошол 3 адамды эле камап койсоңуз, Кыргызстандын баары жана 300 Шадиевке окшогондор баары жатып бермек. Иллюстрация да болмок. Кыргыз элинин бүт карызынан да кутулмакпыз. Жанагы пенсионерлерди берип алмаксыңар. Чынын айткандачы. Биз ушунча күттүк, андай эмеге кадамга барган жоксуз. Сизге чында ишеничтер кетип калды, чын айткандачы. Ушунча ишендик эле. Кыргызстанды ушу тумулуктан алып чыгат го деп. Алып чыкпай кайра ушул 3 баштуу ажыдар келтат. 300 Шадиев келтат жакта. Сизде 6 миллион кыргыз эли карап турат. СДПКны булар эмнеден жайлады? СДПК партиясы күнөө эмес, партия эч качан күнөө. Партиянын башындагы Атамбаев күнөө. Ошонун жанында жүргөн Асылбек Шарипович күнөө. Иса Шешенкулович күнөө. Ошонун баарына ушундай иштерди кылып турганына чынын айтканда эчтеке көз жумду кылып койдуңуз. Азыр сизде эки гана эме бар. Же мына 300 Шадиев менен болуңуз, же 6 миллион элиңиз менен болуңуз. Сизден кыргыз эли көп нерсени карап күтүп турушат. Бул 3 баштуу ажыдарды факт боюнча эле алып койсоңуз болот. Мен азыр Кыргызстан партиясында Сулайманов деген 2010 жылы ошол качып кетти деп кыргыз эли бүт бары жапа турмак иштебедик беле, таппай. Анан ушул партияны кайра Минтранс алып кетасыңарбы? Уурулукка. Же Биримдик партиясы эмне кылып атат? Мен өзүм Московский район боюнча айтып кетейинчи. Кадыркулов деген бар. Убагында тиги Акаевдин Алга Кыргызстанда дейип чыккан. Андан кийин Акаев качкандан кийин Бакиевдин Ак жолуна дейип чыккан. Андан кийин алга чыккандан кийин республика дейип чыгып депутат болгон. Андан кийин СДПКга, эми Биримдикте. Ошолор эмне кылып атышат? Bir айга барып туруп, садик салып беребиз деп $1 миллион перевод кылышты. Садикти мурда эле салып беришпейби, ушундай чынчыл болсо, выбор убагында кылбай. Да bir айга барып туруп, Борцовский зал кылабыз деп, аяка да акча берип кетишти. Ошол жерден жыргаган ууру акчаларга жыргаган баристер чыкмак беле. Булар бүт бар наоборот кылышат. Ушуларга өтүнүп, же элиңиз менен болуңуз, же ушул 300 Шадиев менен болуңуз.